Кыялым бийик учкан сезимдемин, жашоону жакшы көргөн мезгилдемин. Эч кимге ыра көрбөй жамандыкты, өзүмдү, өзгөнү да кечиргенмин. Оюмдан капалыкты учурганмын, өкүнүч, таарынычты унутканмын. Өзгөгө үлгү болуп жашоо үчүн өмүрдү жакшы көргөн учурдамын. Арыбаңыз кадырман телекөрүүчүм, адаттагыдай эле жекшембинин мына ушундай күнүндө поэзия кайрыктары көрсөтүүсү башталды. Бүгүнкү программада дагы биздин таланттуу конокторубуз бар. Ал Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун тургундары Урулкан Токтомбетова жана Жумабек Борбиев агай эжекелерибиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Келиңиз мына ушул райондук чыгармачыл бирикме тууралуу уксак. Мен Базар Коргон районунун Каба деген айылында туулуп өскөнмүн. Кесибим боюнча мугалимим, бирок ички иштер бөлүмүндө иштейм. Өзүм эргүү менен ырларды жазып, Facebook баракчаларга жүктөчү элем. Ошол жерден акындар менен таанышып калып, анан бир күнү эле өзүбүзчө бири-бирибиз менен байланышып, сүйлөштүк. Анан бир чайханада отуруп, ошол жерде сүйлөштүк дагы. Анан сүйлөштүк, группа түзөйлү, бири-бирибиз менен катнашкылайлы, ырларыбыз менен жакындан таанышып, ушундай кылайлы деп сүйлөштүк дагы. Анан мен ошол группаны ачтым. Базар Коргон нуру деп группа ачкам. Ошол жерде Базар Коргондуктар, акындар бар. Кызыгуучуларды деле кошуп келе жатабыз. Агай, сиз бул уюмга качандан бери кошулуп калдыңыз? Мен ошол түптөлгөндөн бери жүрөм бул уюмда. Мен өзүм Базар Коргондун кулунумун. Оған Тала деген айылы бар, Асыл Исходунда. Ошол жерликмин. Азыр Базар Коргондо жашайм. Ошол жерде мен дагы бул урулкандай эле Facebook эмелерден жазып жүрүп, анан бири-бирибизди ошол жерден көрүп калып, анан ошол жерде түптөлгөн группа. Ошол 3 жылдан бери биргебиз бир группада. Андай адам жүрөгүнө сыр катат. Күйгөн адам чын жүрөктөн ыр жазат. Досум айтчы, бул дүйнөгө жаралдың. Тилектериң тизмек кылып санадым. Эскиргенин чийип салып жүрөктөн, эртеңкиге жаңы болсун максатың. Ушундай бир жакшы тилек кааладым. Учурбасын калемимди барагым. Чоң койгон максаттарга жетишип, чоңое бер максат кылган дарагым. Зилзаладагы ой толгоо. Зилзала апааттардын келгениби, Аллабыз өз сыноосун бергениби, же адамзат жараткандан жооп алып, күнөөнүн жемистерин тергениби, тийди беле адамдардын терс кесири, Теңирдин бизге берген жооп кезиби, 9 шаар тыйпыл болуп жок болду дейт, жашап жаткан миллиондун 17-си. Жүрөк тезет боордоштордун армандары, жер тепкилеп ачайкырык салгандары, туюмумду бүлүндүрөт, сүйүндүрөт, уранды да топ талоончу кармалганы. Сүйүндүм, айран калдым, ызаландым, талоончунун эл кескенде кулактарын, тагдырдын жазмышына айла барбы, бир адамды өмүр бою чунактадым. Арманды чыгар албай буулугум көп, диндеги мусулмандан көңүлүм ток. Ичимдеги наристе айткан акыркы сөз, Агатай, тартпа мени, жоолугум жок. Теңирим сага каарын арнадыбы, элиңдин чындыгыбы, арманыбы, башкалардын ата эне балдарын бак дегенсип туура жолго салганыбы. Жазганыма чын жүрөктөн бекибедим, тууралыгын чече албай өкүнөмүн. Айткандарым силерге оор тийип жатса, кечиргиле бул боорлор өтүнөмүн. Анан бул акындыктан тышкары дагы кандай жакта өзүңүздү көрсөтүп, эмгегиңизди көрсөтүп келесиз деп сурагым келип жатат. Себеби төш белгилериңиз бар экен. Өзүм зоотехникмин. Сайзокто зоотехник болгон, бирок баягы колхоз журулгандан кийин ал иш калган. Андан кийин эл ташуучу унаада таксист болуп иштегем. Азыр пенсиядамын. Бул булар ушул калемимин үзүрлүгү да, ушул жазып жүрүп көрүнгөн иш-чараларда болуп чакырып калышат мени, ошол акындар эмелер. Ошол иш-чара өткөргөндө барып катышам. Ошол убакта куттуктап калышат, ошондон алган
эмгектери. Эжеке анан бул жанагы чыгармачылык жаатында дагы эмгектенип, мындан тышкары мугалимдик жана ички иштер тармагында да эмгектенип келе жатам дедиңиз. Бул ушуларды бириктирип келе жатып, анан чыгармачылыкка убакыт табууга мүмкүнчүлүк болобу? Ошонун баардыгы берет да, ушул суроонучу. Өзүм ишим аябай көп. Кеңсе башчысы болуп эмгектенем. Эртеден кечке компьютер карайм, кагаз карайм. Аябай адамдар тынбай келип турат. Бирок кайсы мезгилде жазасың дейт да. Анан мага көбүнчө эрте менен эрте, жосом кечинде жазам. Анан кээде обед мезгилинде деле келип кала берет. Ошол мезгилде деле мындай мен үчүн эргүү да. Кадимкидей ыр жазганда эс алам. Иштер унутулат, баардык нерсе унутулат дегендей. Анан наоборот мага ошо көп иштеген жагат окшойт. Мен иштеп кетти аябай катуу деп коем го. Ысык көлүм, амансыңбы, мына келдим. Алыкулдай сеземин ысык демиң. Даба бергиң дартыма унутайын, бирок ала көрбө ысык желиң. Койнуңда кучактадың сагынгандай, бир сезим алыбушту тартылгандай, канча да мага окшоп туюп келет, керемет күч атайлап жазылгандай. Сууларың кирдебет сыйкыр бардай, адамга сиңимдүүсү таттуу балдай. Укканы учуп келет ысык көлгө, рахмат айтууга арзып жагдай. Ысык көлүм, мурункудай турасың сен, бир азга улгайыппын, бирок мен. Ак суусу бүт баарына дары экен, айык кыз ооруну алат деген. Оргуштап ысык суусу чыгып турса, оорукчан сопсо болуп кайтат экен. Дем алдым, кубат алдым жүрөгүмө, жаңы күч менен кайтам түнөгүмө. Эстеймин, сагынамын ысык көлүм, арзуудан жан киргизгин сүрөтүмө. Бузулгандыр сары ордан ыраңым, кеселкана болчу менин турагым. Аппак жүзүң мени арбап өзүнө, тартып алган татынакай чырайың. Баарлашуудан коридордо тоңчубуз, күлгөндөргө кол булгалап койчубуз. Көргөндөрдү өзүбүзгө караткан экөөбүз тең татынакай болчубуз. Айыксам да больницага каттадым, сутка турчу иш күнүңдү жаттадым. Канча достук күн чыгыштан жылмайып, күндүн бизге күлүп чыгып жатканын. Бир жыл бою биз сүйүштүк бой жүрүп, бойдоктукту анан койдук шор кылып. Жеңиш күнү ала качып айылыма, биз үйлөндүк кичинекей той кылып. Колу жеңил дарыгерге тең болдуң, сени сүйүп шанаңдаган мен болдум. Аяш ата жаш балдарды уколдоп, бир айымдын медайымы сен болдуң. Оор жылдарга биз көрсөтүп туруштук, 4 ыл кызды бөпөлөдүк, төрөлттүк. Кыйын кезде пахта эгип кетпен чаап, канча өмүрдү талааларда короттук. Жылдар өтөт, күүсүн алган жоргочо, жакшы болот, баары Кудай колдосо. Жашообузду сонун өттү демекмин, эрте кеткен үсөң гана болбосо. Дүлөй укпай, сезим менен билгендей, керең укпай, оозу аңдып жүргөндөй, дудук тилсиз жаңсагандай ишарат, тил жок болсо болмок жашоо бир кемдей. Мектептерде баарын бирдей окутат, кыргыз, орус, чет тилдерин толуктап, эне тилди кыргызча, билбейм неге башка сөздү кошушат. Тилиң болсо тарыхыңды айтасың, билим менен бүт дүйнөгө батасың. Кеч болгуча тилди сактап калалы, ансыз деле бул дүйнөдөн кайтасың. Таза сүйлөп кыргыз тилге көнөлү, жөрөлгөбүз адеп болсун өбөлгө. Бизди көрүп таалим алсын уландар, кыргыз бойдон түбөлүккө өтөлү. Анан ушул эргүү жөнүндө сөз болуп калды эжеке. Бул эргүү келгенде дагы ар бир адамдын баягы тартылуучу, аны жакындатуучу темалары болот да. Мисалы үчүн көпчүлүк акындар, айрым акындар сүйүүгө жакын болушат. Айрым акындар үчүн турмуштун көйгөйлөрү өзү бир эргүү жаратып бериши мүмкүн да. Кайсыл бир маселени көрүп, мына ушундан улам ыр жазышы мүмкүн. Ал эми сизде кандай учурда көбүнчө? Менде биринчи патриоттук ырлар пайда болду да. Негизинен ошентип ошол больницага кирип кетип эле 5 мүнөттө жаралган ырым, биринчи ошол ырым жазып эле мен бухгалтерима жөнөтүп койсом, ал Фейсбукка жүктөптүр. Анан Фейсбуктагылар аябай баалады, группадагылар баалады. Анан мен чындап эле жакшы ыр жазат окшойм деп, анан ошондо бир ыр жазгам. Мен кыргызмын деп. Эгер мүмкүн болсо айтып берейин ошону.
Мен кыргызмын, кыргыз тилде сүйлөгөн, мен кыргызмын, башка тилге көнбөгөн, билсем дагы башка тилди өзгөчө, кыргыз тилге сүйүм күчөп өзгөрбөйм. Мен кыргызмын, кадамыман жазбаган, мен кыргызмын, каада салтты кармаган, билсем дагы башка динди өзгөчө, кыргыз салтын кармаган деп жазганмын. Негизи 60-шы жылдар адабияттын өрчүгөн доору деп эсептелет да, мына ушул кездерде китептер, ырлар бирден бирине колдон колго өтүлүп окулган да. Ал эми азыркы учурда болсо окуй турган жактар көп. Социалдык тармактар, интернет мына ушул жактардан окусак болот. Анан бирок ушул экөөнү салыштырганда бүгүнкү күндө окурмандардын орду адабият үчүн канчалык болуп жатат? Негизи кызыгуу барбы? Азыркы учурда кызыгуу абдан жакшы. Мен ушинтип айтат элем да, себеби сен айткандай эле азыр баардыгы соцсеттерде эмнени кааласаң, өзүң жазгың келсе жазып койсоң, баардыгы окушат да. Баардыгы окуган, ал жерде коммент жазып, сени мактап эметип калса, ошо менен адамдын кызыгуусу күчөйт дагы, ошентип адабиятка болгон кызыгуу адамдарда өрчүп атат да. Болгону бизде азыр китептерди анча окубай калды. Баардык нерсени телефондон, фейсбуктан, соцсеттерден окуп калды да. Ошол гана айырмасы бар. Жамгыр күнүм, таң супадан тыңдап турдум эртелеп, жамгыр жаап, баштаптыр да себелеп, дыбыраган тамчылардын добушун терезеден угуп турам керемет. Жаагын жамгыр таза болсун айлана, таштап салган таштандыны караба, чаңдар баскан үй үстүндө чатырдын тамчың менен жылтыратып тазала. Жаагын жамгыр жаш баланы аярла, суу болбосун жолдо барса бакчага, ата эне корголошуп аларды кол чатырын тосо коет жанада. Дарактар да жуунушуп сүйүнөт, жалбырактар жерге карай күбүлөт, күзгү жаан тазартасын бүт баарын, кышка карай адамдар да күтүнөт. Жамгыр жаассаң бүт баарысын шашышат, суу болуудан коркуп тура качышат, майда жандык бүт бүткүлү жок болуп, ысык гана үйлөрүндө жатышат. Тынчтык берген улуусуңго жамгырым, жымгырчыктан толот менин сабырым, тере белди үнсүз гана тиктеймин, уксаң деймин жүрөгүмдүн кагышын. Аппак жаным, ак сүйүмдү ала кел, күбө болсун таза абада муздак жел, жакшылыкты, жамандыкты көтөргөн, алп экенсиң топ-томолок кара жер. Жамгыр жазса жакшы жышаан келерин, биз билебиз майын жаап себерин, жамгыр менен кошо келсин токчулук, жаз болгондо сууга сереп себебин. Айлананы тазартасың тазала, кетер куштар калгып өтсүн абада, каталарын бузбай учат, узакка эл алдында башчы болуп каркыра. Жазчы жамгыр жай бергин төгүлө, жүрөгүмдөн ырлар чыксын сөгүлө, жашырбастан эргүүлөрүм калтырсам, окугандар билип турар көрүнө. Жамгыр күнүм дайым мага ыйыксың, жамгыр үнүң шыбырашың сылыксың, сен чалгандай музыканы чала албайм, чебер болбой туурай албай сыныкмын. Жамгыр үнү мага эргүү алып кел, тамчыларың агызбаган улуу сел, табигаттын мыйзамына баш ийип олтурушат калың журттуу биздин эл. Кайрыктарым кайталанып келе бер, капа болбой туруп тургун ысык жел, саптарымдын ирет менен жазаарда, мээнетимден чыгып турсун кара тер. Сагындым мен мектептеги ёлканы. Жаңы жылды абдан сүйүп күтчүбүз. Бир күн мурун окууларды бүтчүбүз. Балатыны кол кармашып айлансак, кадимкидей кереметке түшчүбүз. Жаңы жыл келди, жаш балбанды шаңкылдап, чын дил менен айтчу элем жаркылдап. Айрат ата колго берсе подарка,
бүткөн бойдон теллер акчу тамчылап. Корксом дагы кыздарыбыз сүрүнөн, белек кылчук открытка түрүнөн, жаңа жылың менен деген сөзүбүз күчтүү эле азыркынын гүлүнөн. Анда кышта аяз болчу кар калың, тагынчыбыз бир бармактуу колкабын. Жүрөгүмдөн өчпөй калган таптакыр, сагындым мен мектептеги ёлканы. Тилегеним тынчтык. Жакшы менен жандап жүрүп келишсем, ийгиликке силер менен жетишсем, ашууларда өбөк болуп тургула, жазууларда тамгалардан кемитсем. Үмүт кылам, улуу тоону көрүүнү, каалап турам ой максатты бөлүүнү. Тизилишсе куюлушуп саптарым, самап жатам мөндүр кылып төгүүнү. Учканымда канат болуп тургула, оболордо тыңшап үнүм уккула. Алыс кетсем булуттарга жашынып, кайра чык деп демир колду сунгула. Мен ишенем акын күлүк таптарын, кырдуу кылып ийне жипке саптарын. Мончок сымал шууру кылып тизсеңер, бүт ааламды мээрим менен каптаарын. Өлкөм менин гүл багына оролсун, бак кордогон түбү менен жоголсун. Тилегеним тынчтык сүрүп дүйнөдө, бөбөктөрүм ыйлабастан жоңойсун. Эчке бүгүнкү күндө негизи окурмандар үчүн кандай өңүттөгү чыгармалар зарыл болуп жатат? Окурмандар кандай нерселерге суусап жатат деп эсептейсиз? Окурмандар көбүнчө жаш балдар жөнүндө жазылган ырлар аз, жомоктор аз. Анан детективди дагы жакшы кабыл алышат экен. Мен бир эле ыр жазбастан проза да жазам, жомок да жазам. Анан ушу балдар ырында аз-маз жазып келе жатам. Ошол мен жакында эле Facebook баракчама майор айым дегенди жүктөдүм эле, элдер кабыл алат десем, уже азыр 9-чу бөлүккө келип калды. Жазбайсыңбы деп кайра мен тааныбаган адамдар жазганы мен үчүн аябай чоң эргүүлөрдү жаратып атат. Ошо прозаны да жакшы кабыл алышат экен. Анан адабият сүйүүчүлөр өздөрү эле мындай окуй берет экен да, кызыктуу болот экен. Кадимки мындай кино көргөндөй кызыгышабы, ушундай болот экен. Мен деле өзүм аябай кызыккам. Мага ошого кызыккан адамдар көп экен. Чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм. Рахмат. Кийинки көрсөтүүлөрдө да сиздерди күтүп калабыз агай. Келип бериңизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ардактуу телегөрүүчүм, ошо менен поэзия карактары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.